Апа, сиз чай үстүндө отурганда абдан сонун сөздөрдү айттыңыз. Алар видеого түшпөй калды тилекке каршы. Эми ошол сөздөрдү кайра бир кайталап айтып берсеңиз. Азыркы жаштарга кандай акыл насааттарыңыз бар? Эмнесине ыраазысыз, эмнесине нааразысыз? Кандай сунуштарыңыз бар? Айланайын. Мына азыркы жаштар билимге жетиштүү, акыл эстүү жаш адамдар өзүп келатат балам. Келечеги кең азыркы жаштардын. Жыргаган заманга туш келдиңер балам. Мына жашообуз кыйын бийиктикке келди. Туура. Садырын бийиктикке алып барып койду кыргыздарды балам. Үйү салынып атат, садыгы салынып атат. Баардык жашообуз жакшы болуп атат. Эми ошого карата жаштар дагы бир жакшы жашоого өтсө деген оюм бар да. Могу жаш кыздардын жүрүм турумдары, жаш кыздардын адамга кылган мамилелери мени көп эме кылбайт да. Жана этегин ачылган көйнөк кийгендери, чачын жасып алгандары. Этегин эч убакта кыргыз ачкан эмес балам. Кошоток көйнөгү жерге тийип, чачы карыш болуп, метр болуп артында өрүлүү, чачын өрбөйт. Чачты деген өлгөндө, ер өлгөндө жасып аркасына коюп койчу элек. Эми балам ошо чач качан жыйылат билбейм эми. Баары ошо жасып калды. Анан кийин кыздардын көйнөгүнүн этеги жабылбайт. Ачылып тисесин көрсөтүп бийлейт. Ошонун биздин кыргыздын угуна, кыргыздын салтына, кыргыздын эмесине кайрылчу болсок, узун көйнөк кийиш керек, этегин ачпаш керек. Мына ошондо элге кут келет. Жапташ кыздар этегин ачып солкулдап бийлеп турса ал жарашпайт. Сахана ошолорду чыгарбай эле койсо, этегин ачтырып, тилик көйнөк кийгизип. Кыргыздар андай болгон эмес эч убакта. Эч убакта эмес, кош көйнөк, кымындай кыздарга да көйнөк тиккенде узун кылып тигип кийгизсе керек балам. Азыр ошонусу мага жакпай турат. Тилик көйнөктөр жакпай турат, чачын жаскандары жакпай турат. Ама аны кимге айтабыз балам? Балдарыбыздын баары акылдуу, кыздарыбыздын баары акылды эстүү, сүйлөсө тим эле кыйын сүйлөйт. Билимге сугарылган, бир эмес эки, үчтөн институтты бүткөн кыздарыбыз жүрөт. Анан ошондой көйнөк кийип, анан шалактап бийлеп, төшүн ачып коюп, төшүн көрсөткөн. Андай биздин кыргызда болгон эмес. Көйнөктү тике кылып, кайрыма жака кылып, жакасын кайрып кийип, койгон кыздар чоңойгон балам. Анан кийин азыркы кыздардын ошол төшүн ачканы жарашпайт мага. Төшүн ачып турса, анан жанагынтип сырагыңап бийлеп турса, анан төшүн жаап коюп бийлесе деле бийи жакшы. Анан ошо жүрүмдөрү жакшы эмес, жүрүм турумдары жакшы эмес балам. Анан жашоодо ургачыга көп тыюу салган. Кызга 40 күйдөн тыюу деген. Басып баратканда дагы, кыз аны андай кылба, муну мындай кыл, мындай болот деп кемпирлер айтса ошо кулагына кирип калган. Ошолордун энеси ошонун чоң энелери айтпайт бекен. Мындай кийбе, тигиндей бол деп айтыш керек. Биздин да көзүбүз өтүп баратат. Мына мен 86-га чыктым. Анан мен көргөн жерде айтып калам, митип калам, деп калам кыздарга. Айна мындай болгула. Келечегиңер кең болот, жакшы болот, бирок өзүңөрдө оң болгула. Айнан жаман сөздү көп сүйлөбөгүлө, жакшы сөздөн сүйлөгүлө. Жаман айткандан алыс болгула, бирөө менен урушкандан алыс болгула, бирөөнү ушактабагыла деп айтамын да, балам. Анан мына жашоодо мен бата берип коем, бата бергенде да батаны кандай киши бериш керек? Батаны дагы нарыктуу. Бирөөнү ушактабаган, бирөө менен урушпаган, бирөөгө жаман айтпаган, ниети таза адам бата берсе Алланын кулагына жетет экен. Жакшы адамды жараткан угат экен. Жараткан угат экен балам, ошонун тилеги кабыл болот экен. Мына мен Атамбайга бата берип, премьер кезинде президент кылгам. Сооронбайга бата бергем резиденциядан. Сооронбайды президент кылгам. Алымкадыр Бейшеналиевке бата бергем. Кайрат Ийменалиевке бата бергем. Эми айта берсем көп. Элдин баары менден баталып министр болгон, аарыган, көгөргөн. Садыр Жапаровго бере элексизби? Садыр Жапаровго ошо абышкам ооруп атып бара албай калбадымбы? Ушу Ырбачыга барып, ушу балага бере албай, ушу балага бере турган батам бар. Учурдан пайдаланып берип койсоңуз болот, апа. Берип коеюн балдырыңа кетейин. Садырым деген кыргызды кыйын деңгээлге алып келди. Садырым кыргызды кыргыз кылып, мына
Манас атасын коскоп, Манас театр салды, Манас балдарга акча төлөп атат. Манас атаны көтөргөн, арбакты эстеген, канча өтүп кеткен эмелердин баарына тең 100 жылдык берип атат, 90 жылдык берип атат. Мына ушунун баары бизди колдоп атат, кыргызды. Өткөндөрдү эскерип аткан үчүн кыргыз алдыга жылып атабыз. Манасты эскерген үчүн алдыга жылып атабыз. Айнан Манасты кыйын көтөрмөлөп, күндө Манас айтылып турган. Манасты бир ооруганда айтчу. Манасы төрөй албаган келиндерге Манас айтса, Манасты төрөп алчу. Манас айтылып турган жер. Мен өзүм да Манасчымын. Мен өзүм да Манас айтамын. Кожом биринчи ырды баштаганда Манастан баштайт. Башканы кой Манасты айт деген кеп бар. Ошо Манасты көтөрүп, мына Кожомкул атаны көтөрүп, балбандарды көтөрүп келем мен. Анткени абышкан балбан болгон. Айланып кетейиндер. Бу садырыма бир бата берейин. Телефону болсо да берип коеюн. Ушул арага берейин деп ырбачыга барайын десем, абышкам ооруп калып, ушу садырыма бата бербей калдым эле. Айнан садыр балам, момин. Садыр балам, ушу балам батага сугарылсын. Ушу балама эл жуттун баары бата берип атат, ошо баталар кабыл болсун. Жумурай жутка жакшылык кылып атат, ошо баталар кабыл болсун. Садырымы жаман көздөн сактасын, жаман сөздөн сактасын, жаттын жыгыласаң душман баласынан сактасын. Халкына жагып калыс болсун садырым, жамандык иштен алыс болсун. Таразанын ташы болсун, таза иштин башы болсун. Алламын санасында болсун, элинин арасында болсун. Садырымдын иши өйдөлөсүн, келечеги кең болсун. Жараткан Алла садырыма узун өмүр жаш берсин, айнан. Ушу балам жакшы оомат келсин ушу балама. Ушу балам мындан да кыйын болсун, келечеги кең болсун. Жараткан, айланып кетейин садырым. Сага ден соолук берсин. Өмүрүң узун болсун. Эмне гана жакшылыктарды кылбай атасың, жакшылыктарың кайрып өзүңө келсин. Канча жакшылык кылсаң ошонун баары кайрылып келет сага балам. Эл журтуңдун эң төбөсүндө турасың, элиңди сактап турасың, жериңди сактап турасың. Сага кут конгон, сага тукумуңда кан болгондоруң бар болуш керек балам. Мына кандыкты көтөрүп, кыргызды көтөрүп, кыргыздын төбөсүндө турасың. Кыргыз элиңди былкылдатпай кармап турасың. Кудайым жеримде тынчтык болсун. Элимде байлык консун. Тапкан байлыктарыңардын баары жакшылыкка ошентип жумшалып турсун. Кудай өзүңө дем күч берсин садыр балам. Кыргыздын жакшылыгын тилеп турасың. Сага да көп жакшылык келсин балам. Өмүрүң узун болсун, келечегиң кең болсун. Жараткан Алла, жумурай жут колдосун сени. Эл журттун колдосун сени жараткан. Ошо Манас аталар колдосун. Кожомкул аталар колдосун. Кыргыздын чыгаандары колдосун. Ошолордун арбагын бүт көтөрүп атасың алдыңа кетейин. Сага дем күч берсин жараткан Алла. Кыргыз эли сага ишенип турат. Кыргыз эли сени кут кылат, туу кылат сени. Сени көтөргүзү келет сени деген аман жүрсө экен дейт. Дагы көп жашап, көп эмгек кылып, дагы шайланып, дагы 2-3 жолу шайланып, менчилеп 90га чыгып, 90га чыккыча иштеп, кыргызыңды кыйын деңгээлге чыгар балам. Кыргызың дүйнөдө биринчи орунду алат. Кыргызың дүйнөдө ушундай чыган бала экенсиң балам. Мына мен ыраазымын. Пенсияны көтөрүп атасың, мугалимдерге акча көбөйтүп атасың. Сага да таалай кошсун, бакты кошсун, өмүрүңө өмүр кошсун. Өмүрүң узун болсун балам. Айтканыңыз келсин. Мен жараткандан сурайм, ушул айткан сөзүм Кудайдын кулагына жетип, тилеген тилегимди берсин. Садырым узун өмүр жаш берсин. Баласынын өтүп кеткенине кайгырам. Ушу балаңдын жашын сага берип, сен улап жаша. Айнан. Мындан да көп жаша. Айнанып кетейин балам. Алакетиң алайын. Эненин батасын Алла таалам кабыл кылсын. Айтканым Кудайдын кулагына жетип, тилеген тилегиң берсин. Амин. Амин апа. Амин айланайын. Садырым ордуна сени да сага өп коеюн. Чоң рахмат. Айнанып кетейин. Садырды унутушка болбойт. Туура. Кыргыз үчүн кыйын кызмат кылып атат. Кыргызды бийик деңгээлге алып келди. Кыргыздар ушу балага ишеним бериш керек, ушу балага таасим этиш керек. Колдон келсе жардам бериш керек ушу балага. Жардам бериш керек туш тараптан. Айнанайындар. Эч бир душманы болбосо экен, эч бир ушу балага жамандык кылган киши болбосо экен. Ушу баланын жолун торогондор болбосо экен деп тилейм мен. Отуруп алып. Тилегиңиз кабыл болсун апа. Алдыңа кетейин. Тилегиңиз кабыл болсун, жакшы сөздөрдү айттыңыз. Эми жаштардан сиз кайсы жакшы сапаттарды көрөсүз бүгүнкү күндө? Эмнеге ыраазы болосуз? Сиз жана кемчиликтерин айтып кетпедиңизби? Эми жаштар айланып кетейин. Жаштарым жакшы өсүп келатат. Балдар кыйын, сабырлуу.
40-ка чыккыча окуп атышат. Бир эмес 2-3 институт бүтүп атышат. Балдарыбыздын баары билимге жетели деп атат. Элиме кызмат кылалы деп атат. Аракет кылган балдар аябай көп, чыган балдар көп, билимдүү балдар көп. Ошолорду ордосуна кое албай, ордосуна коюп, ошондой тетиги Россияда жүргөндө чыган балдарды алып келип баарына условия түзүп берип, ошолордун баарына жардам берип акчадан иштейм деген ишине коюп, бир кыргызды көтөрсө деген оюм бар. Эки жакка кетпей эле элибиз ачарчылыкта деле кымыран берип баккан балдарын. Кыздарыбыз Россияда жүрөт, саксайып. Аякта эмне бар айнанайын. Ошол жерден өнүп өсүп, ошо кыргыздын ишин кылып, кыргыздын бир жумушун кылса да эл үчүн эмгектенип, ошо Россияга кылган жумушту жаштыгы өтө электе, өмүрү өтүп кете электе, ошо элге кылып калса, кыргыздарга кылып калса жумушун, жаш балдарыбыз, кыздарыбыз бөлөк жакка барбай эле. Ошол жерден эле кымыран ичип, ошол жерден эле уй саап, кой саап, ушинтип эле чоңойду эле баарыны. Эки жакка кеткенди токтотуп, элиңерди алдыга жылдырса дейм. Эл үчүн кызмат кылса дейм балдар. Балдар ак ниети менен эмгектесе жашооңор сонун. Жашооңор сонун, мындан да бийик деңгээлге барасыңар. Алдыңа кетейиндир. Апа, туура айтасыз. Эми жанагы аял эркектин ортосунда, өзүңүз айтмакчы, эрди каттын ортосундагы бир жакшы кеңештерди айттыңыз эле да. Жанагы эркекке теңелбеш керек Ооба. деген сыяктуу. Эми айнанайын, азыр деген аялдар эркек менен мындай тирешип турат экен. Сенде билим болсо, менде билим бар. Сен кыйын болсоң, мен да кыйынмын. Андай болбош керек. Айланайын. Андай болбош керек. Аял деген аялдык милдетин аткарыш керек, эркек эркектин милдетин аткарыш керек. Эркек деген эркек урушпаса унчукпай коюш керек. Унчуксаң токмок жейсиң. Ошо токмоктон алып сүйлөбөй коюш керек. Эрден эки сөз кем болсо эчтеке болбойт. Эркекти кечирип коюш керек. Мен абышкам урушса эшикке чыгып кетип, анан тамак жасап, анан эми жиниң таркады, келе кой чай ичели деп элдешчүмүн. Кандай сонун. Кечирип койчумун. Ой, кечирип коюш керек, эрди катын урушат, эси кеткен болушат. Ал уруштук деп эле бийди ада эле басып кеткен ал уят болот. Ай. Эрди эр кылган катын болот. Үйдү үй кылган катын болот. Жакшы катын келменче эркектин иши оңолбойт. Жакшы катын болсо үйдү үй кылып алат, эрди эр кылып алат. Анан жакшы катын жаман болсо эрди жер кылып коет, жер менен тең кылып коет. Басмалап мамытып. Ошончо катын күчтүү болуш керек. Катын эстүү болуш керек. Катын кечиримдүү болуш керек. Жокту барды билгизбей, эр келсе жаркырап, жоктон барды жасап, астына коюп туруш керек. Жоктон бар кылган катын болот. Бала туруп, баланы тарбиялаган катын болот. Анан эркектер жакшы эмгектенип, акчасын таап, алып келип берип, жаштар аралашып атат. Келиндер эркекке көп баш бербейт экен да азыр. Ай. Ошол жакшы эмес балам. Катын жол менен жүрүш керек да. Эриң эме келе сол, эриң билет баарын. Бутун майлап койсоң, тамагы даяр болсо, асманда куштак айланып келип тамак үйгө конот. Эркектин тамагы даяр болсо, катыны келатканда жаркырап күлүп, келе кой чарчап келдиңби деп күлүп турса, келгенде түлкүңдеп эмне кеч келдиң? Кайда жүрдүң? Балакет болдуң десе. Кагып силкип турса. Анан эркек үйдөн качат да балам. Ошон үчүн элди үй кылып, эр келатканда тамагы даяр болсо, үйгө барып тамак ичейин. Үйгө барып баламы жыттайын. Эркек үйгө качат да. Эмнеге катындарынан ажырашып кетип атат? Катындар жакшы карабайт эрине. Арга жакшы мамиле кылбайт. Эрди сүйдүңбү? Өмүр бою сүр. Ал өмүрлүк жар деген болот. Көзүң ошо менен, өмүрүң ошо менен өтөт. Ошон үчүн өмүрлүк жар дегенди сыйлаш керек. Бутун майлап коюш керек, кийимин илип коюш керек, тамагы даяр болуш керек. Ал акчаны таап келип багып атабы? Ошону акташ керек катын деген. Каты сүйлөгөндөн айланабы? Үйүн жый албаса, чырысы жуулбаса, үй чачылып жатса. Ошон үчүн үйүн жыйып, таптаса кылып келгенде абышкасы настроениясы жакшы болуп, келип эс алайын, баламы жыттайын, үйгө барып жылы чай ичейин деп келет эркек. Асманда кушта жерге түшөт тамак издеп. Сонун айттыңыз апа, сөзүңүз каралжы. Анан Сонун айттыңыз. Ушул деле жетиштүү болот болуш керек. Эми эркектерге бир өзүңүздүн кеңешиңизди айтыңызчы. Эркек кандай болуш керек? Эркек балам. Эркек киши деген өзүн эркек деген өзүнүн ушунун кожоюн экенин сезиш керек. Ага көп милдет башында турат.
үйдү караш керек, аялын караш керек, эн атасын караш керек. Колунан келгени табыш керек. Ошону баалап турса катын. Ата энеге жакшы мамиле кылыш керек. Ата энени майрам сайын, эме сайын барып, энесине кичине подарка берип, апа майрамыңыз менен ден соолугуңуз күчтүү болсун, биздин убайыбызды көрө түшүңүз, жакшы жашаңыз. Апа, Видеону карап биз сизди жакшы көрөм. Биз сизди жакшы көрөбүз деп барып коюш керек ата энеге. Ата энеге сый сөз сүйлөш керек. Эштен алып келген эненин астына коюш керек. Апа, ооз тийиңиз. Келин тамак бышырганда апа ооз тийип коюңузчу, тузу туура экен деп көрсөтчү кайненеге. Анан кийин тамакты алып келгенде балдар ооз тийменче отурчу. Ата эне ооз тийчү, ата эне ооз тийгенден кийин анан балдар жешчү. Бул сый деген болот. Карыган кишини сыйлоо деген болот. Ошол көңүлү көтөрүлүп калат. Бирдеме алып келсе, муну алып келдик, мына ооз тийиңиз апа. Кары кишинин астынан кыяп өтпеш керек. Баласы да, келини дагы. Ошону көрүп балдар өсөт. Ошону көрүп кыз өтөт, баласы өсөт. Анан кийин урууларды сыйлаш керек. Анан балдарыбыз жакшы эле өсүп атат, алдым таап атат, эметип атат. Ошону үнөмдүк менен келин айлыгына жеткизип, үнөмдөп окуткуш керек. Келин деген сарамжылуу болуш керек. Сырап болбош керек. Мен чачып, майлыкты бүгүн жууп, эртең ыргытып жүрбөй, ал майлыкты жууп, жайып коюп, эртең бир айга чейин колдонсо болот. Азыктылар кичине бирде болсо бул жаманды ыргыта берет. Ыргыта бергенде жууп койсо кетип калат ал. Анан ошол келиндер сарамжылуу болуш керек. Эркектин тапканын үнөмдөш керек. Келин сарамжылуу болсо, үйдө оокат жакшы болот. Таптаса үйүн жууп койсо, абышкасынын тамагы даяр болсо, үйдү көздөй шашат. Үйгө келсе түрөңдө бурушуп, эмне каякта жүрөсүң, эмне кылып атасың, эмне таап келдиң? Ала пала, жакшы сөзү жок. Ошону багамдап алып куурап көчөдө жүрөт, тамак табайын, акча табайын, ушул балдарын коргулай багайын деп. Эркектин эмгегин түшүнүш керек. Апа, сиздин сөзүңүз эркектерге майдай жагып атат болуш керек да. Ооба. Сизди көргөндөр сизге батасын берип, алкап мактайт болуш керек. Жакшы киши жаман кишиге теңелбейт. Катынар эркек урушса теңелбеш керек. Теңелсе тепки жейт. Теңелбей унчукпай коюп, анан жошуганда акырын келеме, жиниң кеттиби, келе кой чай ичели деп элдешип алыш керек. Эшиктеги кир кургаганча эрди катын элдешиш керек. Туура. Эшиктеги кир кургаганча элдешиш керек. Ошентпесе нике ажырап калат. Нике ажырап калат анда. Балам, нике бар да. Нике ак никеңер бар. Ошон үчүн эшикте кир жуганча чайды жасап алып, тамакты жасап, абышка чынын таркадыбы, келе кой чай ичели деп элдешип койчу мен. Абышкам жиндегенде. Жиндегенде аял киши көп кечиримдүү болуш керек. Теңелбеш керек. Теңелбеш керек. Жаман киши менен урушсаң, жаман кишиге теңелбе. Ошого урушсаң өзүң ооруп каласың эртең. Ага ашык сөз сүйлөсөң өзүң ооруйсуң. Ошон үчүн ошого сүйлөбөшкө аракет кылыш керек. Сүйлөбөш коюш керек. Апа, жана телефонду айтып атпайсызбы? Жана сылама телефон. Сылама телефон. Элдин баары эле азыр ошондо отурат деп. Ошол жөнүндө айтыңызчы. Ал эми телефонуңар, балам, телефондон акыл алып атасыңар. Эмнени бар телефондо? Анын деген пайдасынан зыяны көп. Мага деген мен да бала көрөм, балдар келет, уктабай чыкты. Эмне болду? Таң аткыча телевизор көрүп отуруптур. Ал бала нерви өлбөдүбү, уйкудан калбадыбы, көзү көрбөй калбадыбы? Көзү көрбөй калат, нерви бузулат. Ошондо телефонда апасы деле, мамасы деле кармап отурат эртеден кечке. Андан зыяны ошол, көз көрбөй калат, баланын нерви бузулат. Уйкусу качат. Окуусунда окубай калат. Таң аткыча көрсө, уктабай да калат. Эми андан көп зыян балам, көп зыян. Балага телефонду көп бербеш керек. Телефондон көп балдар ооруп атат. Анан чоңдор көрүп атып, алардын дагы нерви бузулуп, уктабай чыгып аткан балдар бар. Уйкудан калган кыздар бар, таң атышта телефон көрүп. Анан кийин алар ошо телефондо мындай турбайбы, ушундай болот деп дагы чыгат. Телефондон арабалекетти көрсөтөт экен, жаман нерсени көрсөтөт экен. Керектүүң болсо карап коюп кой. Керектүүгү телефон алып көз ошону көр. Эртеден кечке эле кучактап отурган аялдар бар. Ал телефондон агырат калып калбадыбы, идиши жуулбай калбадыбы, кири жуулбай калбадыбы. Эртеден кечке эле телефон кучактаган кыздар, ал келечеги жаман балам. Келечегинде көп жаман нерселерге туш болот да. Мына телефонду көрүп атып өлгөн балдар бар. Асынып өлгөн балдар бар. Ошондо каякта бир деген бир ишеним бар экен го.
Ölüş керек деген. Мына биздин айылда 3 бала өлдү муунуп. Чолпон атада. Мына ошондой ооруга кирип кеткендер бар. Эми телефондун балам жакшы жагы бар жанагынтип сүйлөшө коесуң, жакшы кеңештерин ала коесуң. Анан эми жаман жагы барды жанагынтип майда балдар оорлоо болуп атат, ошону карап бирге чыгалык деле телефон карматат экен. Эки окуйгун. Ал бала коркуп чочуп чыгып мага алып келип атат. Апа жүрөгүн көтөрүп берчи деп. Эки окуйгун чочут да тигинден мокочонун баарын көрүп атса. Анан кыйкырып анан кийин өзүлөрү кошо кыйкырып баланын жүрөгүн түшүрүшөт. Балам. Бала ишиге кыйкырбаган. Ата деген кызга кыйкырбаган. Кыздын маңдайын сылап койгон, бактылуу бол балам деп. Ата эркек киши кызды урбаган. Туура. Такыр. Анткени баланын талайы тайкы болуп калат. Кыз баланы урушса деп. Айнанып кетейиндер. Балага жакшы мээрим төгүп, балдарды жакшы чоңойткула. Каты сөз айтпагыла. Өлүп кет десең өлүп калат ал бала. Өлүп кет, өлүп кал десе өлүп калат. А ошол сөз иштейт. Туура. Ошо сүйлөгөн сөз оосуңардан чыккан сөздүн баары иштейт балам. Ошо сөзгө этият болгула, жакшы сөз сүйлөгүлө. Жакшы сөз сүйлөп турсаңар баары жакшы болот. Балдарды бу баланын тукум өссүн, бу бала бактылуу болсун, келечекте сен кыйынсың, сенин колуңан баары келет. Сен молодецсиң деп сүйлөбөйсүңөр балдарды. Кагып силкип, өлүп кет, сөлүп кет. Мына бир келин келди эле. Анан тиги антип тилдебе десем, балам өлүп калды бир балам. Өлүп кал деп тилдегенсиң, өлүп калды ошон үчүн дедим мен. Балам көрдүңбү? Сөз эмнеге бата беребиз? Бата дагы ар бир сөз иштейт балам. Үйгүдөгү келин кетем десе ошо келин кетет. Кетем деген сөз сүйлөбөш керек. Эшикти аттап чыкпаш керек. Чыгып кетем десе ал катын баары кетет. Анткени сөз иштейт. Сөздү байкап сүйлөгүлө. Жакшы сөз сүйлөгүлө. Кишиге жолуксаң жайнап күлүп, жакшы сөз сүйлөп, күлдүрүп, тамашалап. Жан дүйнөңү тазалап жүрүш керек. Бу жан дүйнөгө жаман эме чогула берсе, аңкы болуп иске оор болосуң. Жүрөгүң ооройт, белиң ооройт, буту колуң ооройт. Айнанайын ушул заманда эмнеге кайгырасыңар? Телегейиңер тегиз. Айнанайын. Бассаңар машина, бассаңар такси, жегениңер түрдүү эме айлыкты иштеп, иштеш керек. Эмгек деген өмүр болот. Мына мен 86-га чыктым. Азыр дагы эшик шыпырам, чыны жуйм, оокат кылам. Кылбасам кыймылдабай калам. Белим ооруп тура албай калам. Эртең менен бискултура калам. Кыймылдайм, разминка кылам. Буту колумду чоем, анан тыпылдап туруп кетем. Анан жата берсеңер, жараткан жатканга жата коору берем деген. Жаткан киши жатып атып, жатып турбай калат. Анткени денең иштебей эле жата берсең, качан өлөм деп эле. Өлүм келгиче могу пайдаланыш керек буту колду. Кол иштеп атабы, бут иштеп атабы, ушуларды пайдаланып калалы. Азырда ушу балдарымды алмасын түбүн касам, чыгарып тырмайм, тигини кылам. Азырда жаным тынбайт айнага кетейиндер. Көрдүңөрбү? 86-дамын. Бар болуңуз апа. Эми биз сөзүбүздү жыйынтыктасак, жалпы кыргыз элине бир бата берип койсоңуз апа. Ошо менен жыйынтыктайлы, Макул алтым. Амин. Жараткан, амин. Кыргыз элим айланайын кыйын деңгээлге бардык. Мындан да бийиктиктерге жетели. Тетиги дүйнөнү басып өтөлүп биринчиге баралы. Амин. Күрөшүп болобу айланайын. Жанагы эмнеси болсо да чыгаан бололу. Мына көчмөндөрдү көрсөтүп атабыз, ошо дүйнө эл көрсө экен ошону. Кыргыз деген эл ушундай кыйын экен десе экен. Алтыныңарды иштетип, алтын үйлөрдү салып, алдыга жылып, планыңар толуп, келечегиңер кең болуп, ушул эл журтума кут консо экен. Элиме оомат келсе экен. Ушул элим алдыга жылса экен. Айнанып кетейин. Ушулардын жакшылыгын көрсөк экен. Биз көрбөсөк да балдарыбыз көрсүн. Балдарыбыздын балдары көрсүн. Жыргаган турмушта жашагыла. Ошон үчүн баарыңар жыргап өткүлө. Айнанып кетейиндер. Жакшы жашоолорду көргүлө. Көп жашагыла алтындарым. Кудай баарыңарга ден соолук берсин эл журтума. Тынччылык берсин. Эгерим согушту көрбөсүн. Мына менин атам согуштан өлгөн. Мени көрбөй калган. Мен 1 жашар экенмин. Мына ушундай заман болбосун дайна. Балдардын баары жетим болбой чоңойсун. Ажырашуу деген токтоп, балдардын баары ата элене болсун. Ажырашып балдарын талайын талкалап атышат. Ошондой болбосун балам. Нике деген бузулбасын. Алганы менен кол кармашы өмүр сүрсүн балдарым. Балдарым жашоосу алдыга жылсын, келечегиңер кең болсун. Айнанайын. Эненин айткан сөзүн Кудайым кулагын алып, тилеген тилегимди кабыл кылсын, айткан сөздөрүмдү кабыл кылсын жаратканым. Бир Аллага айтам, Аллам.
эл журтума тынччылык бер. Балдарыма, эл журтума ден соолук бер. Ой. Aynen baldarıma mıktı balдар çıksın elimden. Bilimdi balдар çıksın elimden. Akıldı balдар çıksın. Dünyönü eyle birinci orundu. Dünyölük bolup dursun. Ой. Бардык жагынан бүт дүйнөгө белгилүү эл журт бололу. Омин. Омин апа. Айтканыңыз келсин апа. Омин алдыга кетейин. Омин. Айнан кетти. Сиздин колуңуздан бар болуңуз апа. Бар Амам болуңуз. өзүң. Айтканыңыз келсин. Айнан рахмат, рахмат. Жакшы. Рахмат. О, алдыга кетейиндер. Аман болгула. Жакшы жүргүлө. Айнанып кетейиндер. Баарыңарга дем күч берсин, ден соолук берсин балам. Жакшы атанын баласы экенсиң балам. Ошо атаң барба колдоп жүрсүн сени. Балам, атаңды унутпай, атаңдын айткан сөздөрүн угуп калайын. Ушул апаны көрүп калайын деп келгениңге рахмат балам. Сенин келечегиң кең болсун балам. Атаңды ошентип, атаңдын сарайын ээлеп, ошону да иштеп жүрөсүң. Өзүңө да дем күч берсин, балдарың менен бактылуу бол. Рахмат апа. Бар болуңуз. Макул болсун, макул.